Өлкөдөгү табигый жана өрт кырсыктарынын кесепеттерин жоюп, жарандарга өз убагында жардам көрсөтүүнү колго алган өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери 24 саат калк кызматында. Жарандар кооптуу абалга кептелип, өмүрүнө коркунуч жаралганда туура коргоно билүүсү маанилүү. Бул багытта Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү атайын өрткө каршы машыгуу өткөрдү. Өрт тактикалык машыгуунун алкагында Элим Соода борборунун ушул учение машыгуунун алкагында өрт коопсуздугуна кандай талаптарга жооп бере алат, канчалык деңгээлде коопсуздугу бар экени аныктоо иретинде да болду. Бул эми биз ушул машыгуунун алкагында өрт коопсуздук талаптарына жакшы деңгээлде талаптарына жооп берет экен. Өзүнүн ички биринчи шаймандары бүт өзүнүн ордунда жана коопсуздук сакталуучу журналдары, бүт өмелери, документтери ордунда. Эми бул машыгуу менен кырсыктарды алдын алуу жана адам өлүмүнө жол бербөө, материалдык чыгымдарды азайтуу багытталган. Айрым учурда кырсык маалында карапайым калк дагы четте карап турбастан адам өмүрүн сактап калууга өз аракетин жумшайт. Биринчи медициналык жардам көрсөтүүнүн туура жол жобосун көрсөтүп берүү максатында Тоң райондук ооруканасынын тез жардам бөлүмүнүн кызматкерлери дагы тартылган. Биякта иштеп жаткан элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүздүн себеби анткени ар кандай кырдаалдар болуп калгандыгына байланыштуу тез жардам бөлүмүнүн чакырыгыла. Биздин номер 103, 112 чалсаңыздар болот. Кээде түшүнбөстүктөр болуп жатат. 112 чалганда биз 103кө кайрала албай жатабыз деп элдердин көп маалымат угуп жатабыз. Анткени коркпостон 112 чала бериңиздер. Анткени бизге онлайн аркылуу, компьютер аркылуу бизге түшөт. Өспүрүмдөр жана жергиликтүү тургундар райондук өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүндө өткөрүлгөн окутуу машыгуу иштерине жигердүү катышышты. Мында аларга зарыл болгон унаалар, шаймандар менен жеринде таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн учение өткөзүштү. ÖKMK жетекчилигине чоң ыраазычылык, больницага жана маи кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени эми коргогондо коргойм дегендей бир сыра коллективке жана элдерге өзүбүздүн даярдыгыбызды дагы текшерип коелу дедик. Ошончулуктан биргеликте ÖKMKнын кызматкерлери менен өткөрүү деп бүгүнкү күнү пландоо менен өткөрүп жатабыз. Тоң району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан табигый жана техногендик кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана авариялык куткаруу иштерине багытталган иш-аракеттер байма-бай өткөрүлүп келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жарандардын коопсуздугун алдын алып, материалдык чыгымга учуратпоо аракеттери көрүлүүдө. Мергүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Байкирова, Тоң району.